Сыймык Жапыкеев деген биздин өзүбүздүн эле кыргыздын бир жаран жигитинин, коомдук активистин, мурдагы экс прокурор экен, блогер болуп жүрүптүр. Ушул бир топ саналуу адамдардын атына айтып аткан сыны, аларга койгон дооматтары мына ушундай элдин көңүлүн өзүнө буруп турган мезгил. Азыркы учурда элибиз эми ошондой бир кандайдыр бир маалымат келсе, ошого тезирээк оп, ошону талкуулап, ошого карата өзүнүн сын пикирлерин айтып, ошого багы кызуу талкуу болуп аткан учур. Кубанычбек Мырзабекович, ушул айтылып аткан, социалдык катмарда кетип аткан сындардын канчалык деңгээлде сиз кандай кабыл алдыңыз? Ушул канчалык деңгээлде канча туура, канча туура эмес? Мен эң биринчи саламаттасыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң биринчи сиздерди ороз айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Tutуп жаткан орозоңуздар кабыл болсун, элибизде тынчтык болсун, коронавирус тезирээк өтүп, элибиз толук кандуу иштей баштасын. Сыймык өзүнүн тиги кайрылуусунда эң негизгиси мен тарапка көп жалаларды, көп туура эмес жалган жалаларды коюп кетти. Ошондуктан ошол биздин сөзүбүз ошол токот жеринен болуш үчүн мен эң биринчи ошол койгон жалаларына токтоп, анан кийин мелис менен ары бери сүрүшүп отурбай эле ошол мен сурайын дедим да. Мелис мырза, эң биринчи мен айтайын дегеним, Сыймык мага эң биринчиси айтты, Кумтөрдө акциясы бар деп. Ошону эмне менен далилдейт экен? Айтып берди, айтып берген жокпу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен дагы баардык момун мусулмандарды ушул ыйык орозо айы менен куттуктаймын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Экинчиден, сиздерге да рахмат, ушул эфирге чакырып конок болуп отурабыз. Кумтор боюнча Сыймык Жапыкеев экс-прокурор бүгүнкү күнү блогер катары чыгып атат. Бир топ чындыкты айтып, бир топ эл арасында чоң бир талкуу кылып иди да. Кумтор боюнча чын айтканда мен так аны менен сүйлөшкөн эмесмин. Сыймык Жапыкеев менен көрүшкөн дагы жокмун. Кече чалып чакырышты ушул 7-каналга. Негизи Сыймык менен сиздин жубайыңыз Роза Аманова эже келмей экен, бирок Сыймык келе албай калды. Мени чакырганда мен макул болуп бардым. Роза Аманова келбей калды, жалгыз отуруп маяк кылганга туура келди. Аны болсо сиз мага эмес, ушул Сыймык Жапыкеевдин өзүнө берсеңиз туура болмок. Мейли, анда мен мындай кылып коеюн. Мен акырына чейин жооп берип коеюн. Ошондуктан учурдан колдонуп бул демилгени мен көтөрүп чыккан жокмун да. Сыймык Жапыкеев көтөрүп чыгып атат. Ошол Сыймык Жапыкеевке Жапыкеев менен сиз түз эфирге чыгышыңыз керек да. Сөзсүз чыгам. Эртең буйруса мен чакырдым 7-каналга, мээрим менен айттым, эгерде убактысы болсо келсин, тиги 7-каналга ошол жерден түзүп отурушуп, ар бирибиз ошол койгон жалаларына же болбосо аны кызыктырган менин жалпы ошол иштеген өмүр баяныма, ошондон кылган бизнеске, анан айткан аттын башында калган чоң тиги чоң акча, чоң байлы адам деп атат, ошону бир талдап алганга бир ошону сүйлөшөбүз. Бирок телевизордон көрүп олтурса керек, айткым келет. Кумтордо бир дагы акциям жок. Эгерде Сыймык таап алса, мен ошол Сыймыкка подарить еттим. Ошондо башкаларга каттатып койдуңуз беле? Өзүңүзгө эметпи? Мен айтып атам, менде эч качан Кумтордун акциясы болгон эмес. Болгон эмес. Көргөн дагы эмесмин, билген дагы эмесмин. Ошондуктан ал 2016-18 жылдары Кумтөрдө иштеп атып, анан кийин
чатак менен кеткенди угуп атам. Онан билбейм анысын да, киришкен да жокмун. Анан ошондон билет го деген ойдомун да. Ошол жакта жүрсө анда бир да акча жок экенин билип туруп анан кантип ошо айтты деген сөзүн да. Экинчи айтып атат, ушу балыкчы Кумтөр 110 киловольт электр энергиясын башкарат дейт да. Башкарат дейт. Анан ага дагы айта барсаңыз, аны билбейсиз да окшойсуз, анда эртең келгенде даярданып келсин. Эгерде ошондой информациясы болсо башкарат деген Жумалиев ошол жерде башкарат десе, анда ага подарит еттим. Жана леп боюнча айтып атасыз. Леп боюнча айтып атам да. Анда подарит еттим. Алып жанагы жаңы түзүлгөн кыймылына кошуп алсын, менин активим болсун, силерге кошкон. Үчүнчү айтып атат, Бишкек шаарында 20-30 сулуулук салону бар экенин дейт. Эгерде тапса 20-30-ун да берейин. Барын кошуп берейин. Дагы айтып атат, сауналар бар деп. Саунаны да бердим. Дагы айтып атат, 100дөн ашык батир бар деп атат. Азыр ага да барасың. Клиникасы бар дейт. Клиникамы тапса анда бердим. Иштеп аткан клиника болсо. Анан айтат, бирдемеңиз барбы? Кое туруңуз, аны барабыз да, жагы тиги сыймык айтып атпайбы, 2,5 миллиард доллардык состояниясы бар деп, ошого баратабыз дейм. Анан айтып атат, Мадина базарында акциясы бар дейт. Анан эми жалкоо эле киши билбесе, тиги бардык эле билет го, Мадина базары тиги неменеке экен, Турсунтайдык экен. Анан эмне себептен ушу мага приписка кылып жатат? Эгерде аны тапса андай бердим. Кыймылына кошуп алсын. Анан кийинки сөз айтып атат, ушул Бишкекте биринчи 100 деле, эртеси күн 150 элитек квартирасында батирелер бар дейт. Бишкекте өзүм сатып алган бир гана жалгыз батирим бар. Азыр мен улуу кызым жашап атат. Анан калган 149-ун тапса барын бердим. Анан айтып атат, 17 особняк бар экен деп. Тиги жаңылып калыптыр. 7 особнягым бар, 7 баламдыкы. Мен 7 балам бар. Убагында ушул жерди алган элем. 30 жылда салып бүттүм да, ошо 7 баламды орноштуруп, 7 балага. Ал негизинен ушу Алмедин районунда. Бир суроо берип коеюн. Сиз Сыймык Жапкеев менен лично өзүңүз таанышсызбы? Сыймык Жапкеев менен мен өзүм таанышмын. Бир-эки жолу көрүшүп, отурушуп да калганбыз. Себеби азыр жанагындай тегерек столдор көп уюштурулуп атат. Андай ар кандай мындай активисттердин жолугусуулары болуп атат. Ошондойлордун биринде таанышып, мамиле болуп кеткен. Мындай идеялык жактан багытыңар бирби? Мен бир азыркы демилгесин колдоп атам. Себеби бул айдан ачык. 30 жылдан бери эбегейсиз байлыкка ээ болгон бир топ адамдар бар. Ал адамдар көбүнчөсү мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген. Ошолордун байлыгын кустуруп, ошол кыргыз элинин ырыскысын урдагандардын кайта кыргыз элине өткөрүп берип, ошол эң биринчиден могу Кытай карызын жабабыз деп демилгесин көтөрүп атат. Ошол демилгелерин мен колдоймун. Бул ачык эле сөз. Суроолордун бири мындай, кыска эле суроо. Бүгүнкү күнү канча байлыгыңыз бар? Канча миллион ал? Бүгүнкү күндө бир көйүн бар. Канча турат? Ал 3,5 миң квадратный метр. Жалпы канча байлыгыңыз бар? Аны көп майдалап айтып. Андан башка жок. Деги мындай доллар менен алганда канча байлыгыңыз бар? Мен айтып атам, бир гана көйүн бар. Көйүн. Базар баасы канча бүгүнкү күнү? Базар баасы ашып кетсе бир 300 миң болот го. $1000, 1 квадрат метр $1000 деген. Аны 700 болсо 300-200 миң доллар да. Демек ошол жашап аткан үйүңүз менен жана балдарыңыздын жанагы 7-8 особняк бар деп айтып атпайсызбы? Ошонун баарын чогултканда, байлыгыңыздын баарын чогултканда
миллион долларга жетпеген байлык болуп атпабы ошондо? Мен ойлойм, үйлөрдү эсептебеш керек, анткени себеби балдарым бирөөсү гана 17-ге чыгып атат, калганынын баары 18-ден өткөн. Ар бири өзүнүкү, алар граждан катары өзүнүн өткөрүп беребиз аларга. Үйлөнгөндө чоң кызым жанагы шаардагы жалгыз квартирамда жашап атат. Ошондуктан ал квартираларды эсептеп болбойт. Анткени балдарына салып берген. Өздөрү да катышкан. Өзүңүздүн үйүңүздү жанагы унаа ошолордун баары канча мындай миллионго жетеби, миллион долларга? Жок, жетпейт. Жетпейт. Экинчи суроо. Демек, так жообуңуз сыймык айткандай миллиардтар эмес, 1 миллионго дагы жетпеген байлыгыңыз эле бар турбайбы? Экинчи суроом, ал дагы ушул социалдык баракчама келди. Дароо эле Мелис, сен ушул намаз окуйсуң өзүң, даарат алып туруп, ыйык Куранды алып туруп, Кубанычбек байкеге карматчы дейт. Айтсын, мен ушунча жылдан бери абдан чоң кызматтарды аркалап келгенмин. Эч качан мен коррупцияга малынган эмесмин. Коррупцияга жол берген эмесмин. Пара алган эмесмин. Чет мамлекетте эч кандай мүлкүм жок деп ушундай Сыймык Жапекеев айткандай бир топ миллион долларым, миллиард деп айтпай эле койдум, миллион долларым жок деп элдин алдында айта аласызбы деп мынакей мен өзүм менен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Камерадан өтпөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей ыйык Куранды мен ала келдим аманат катары. Ушул жерден сиз айтсаңыз, азыр мен сүйлөп бүтөйүн до конца. Ушул ыйык Куранды ыйык орозо убагында колуңузга кармап, кыргыз элинин алдында мен эч качан ушундай коррупцияга малынган эмесмин. Мен таза иштеп келатам. Жанагы айтпадыңызбы, инилериңиз чоң бизнестери бар экен, ошолорго эч качан мындай көмөктөшкөн эмесмин премьер-министр убагында, аппаратты жетектеп убагында. Деги эле ушул мен мындай агыман ушунун баарын тапкан деп ушуну айта аласызбы? Бирок мынакей эгерде сиз калп айтып койсоңуз, мен мына ини катары айтып атам да, ушул ыйык орозо убагында калп айтып койсоңуз, анда ыйык Куранды алып туруп түз эле анда тозокко түшөсүз. Оң кол менен берейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым сурап келгенде интеллектуал деңгээлим менен идеямды айтып, бирок алар өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним, кайсы учурда болбосун, так, эң таза жана эч кимге акырат келтирбеген, таза жүргөн адам катары жүрөм. 2005 жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп, ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчүлүштүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп, көкүрөгүмдү бийик көтөрүп, эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Куранды кармап туруп айтам. Менин эч качан 2,5 миллиард доллар акчам жок. Андайды апыртып жаткан, ошол эгерде Кудай болсо, ошол сыймык мындан кийин айтпай жүрсүн. Уят болот.
Коррупцияга аралашкан эмессиз эч качан. Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. 1 миллион доллардан ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадым mesela. Жок, ошол айтып коюңуз дагы. 1 миллион доллардан мына ашык байлыгыңыз жок. Ооба, 1 миллиондан ашык байлыгым жок. Мелис сизге суроочу атат, сыймык бирөөнүн заказын аткарып атат деп ойлойсузбу? Бул жеке менин оюм болсун. Кыскача. Мен ойлоймун, бул өтө мындай патриот адам бирөөнүн заказын аткарып атат дегенге мен ишенбеймин. Бирок ал деген өзү айтып, эртең айтып берер ал боюнча дагы. Басып өткөн жолубузга депутаттык комиссия, анын ичинде коомдук жарандар да кошулуп, изилдөөгө ушул толугу менен ушул комиссия изилдеп чыкканга макулсузбу? Эмне себептен изилдеш керек? Эми прецедент түзүлдү да. Мынакей коомчулукта жок, эгерде сиз мен азыр айттым. Эгерде макулсузбу ошондой комиссия түзүлсө? Мен макул эмесмин, анткени себеби мындай да. Закон ченемди жашап аткандан кийин юридикалык термин алганда эмнең бар? Эмнеде сенде жазылган? Эмнеңди управлять этип атасың? Ошолор гана эсептелет, а башка жок. Эгерде мен ойлойм да, бул менин жеке көз карашым. Эгерде сиз айтып атканыңыз чын болсо, эгерде жанагындай мүлктөрүңүз жок болсо, анда эмнеден чочулап атасыз? Жок, комиссия түзүлгөндө. Мен айтып атам, Генералдык прокуратура, фонд госимущества, башкалардын баары ошол көйүн кеч качан келген эмес, жеке менчик. Калгандарын 3 жолдон текшеришкен. Эгерде кызык болсоңор, келип сурагыла ошо хозяиндерден. Эми азыр билесиз да, биздин жанагындай укук коргоо органдарын сатып алса дагы болот, ар кандай нерселер болот. Азыр мынакей комиссия түзөлү, депутаттардан, коомчулуктан ошол Сыймык Жапыкеевди да киргизели, бардыгын текшерели. Бала кезинен баштап. Ошого макулсузбу? Так, майдаланбайлы эки суроо бар. Мен макул эмес, бул туура эмес. Кандай доказательство алып келсеңер, пожалуйста, мен даярмын ошону окуганга. Бирок мен айтып атам, мен эмнем бар, мына ачык аспан ушунча элдин алдында айттым, башка кайта-кайта кажети жок дейм. Менин айтчу сөзүм, мынакей Кубанычбек Жумалиев өзү дагы айтты, Куранды дагы кармады. Эми бирок жанагындай менин күмөнүм, жанагындай комиссия түзүлбөсүн дегенге мен наразы болуп калдым. Чын айтканда, мен ачык эле айтыш керекмин. Жаман көрбөңүздөр. Себеби эгерде орун алмашсак, мен айтмакмын ошону. Мынакей комиссияны түзгүлө, депутаттар болобу, эл аралык эксперттер болобу, кимиңер ошол комиссиянын курамына кирсеңер, киргиле бардыгын текшерип чыккыла деп. Бирок жок, андай болбош керек дегенге мен бир аз күмөн болуп калдым да. Ушул Сыймык Жапыкеев эң биринчи айтып чыккан жок да, жанагы 50 компания боюнча алар канча салык төлөдү, эмнеге алар декларацияга кирген жок. Мынакей экономист гезити жазып чыкты. Андан кийин Кактус медиа, чоң медиа ресурс чыгарды, 24 KG чыгарды, K-News чыгарды. Эмнеге аларды сиз сотко берген жоксуз? Эмнеге Жапыкеевди сотко берем деп атасыз? Биринчиден, алар мисал үчүн жалган айтып, 2,5 миллиард доллардык состояниясы бар деп жалган айтышкан жок. Алар Кубтөрдүн акциясы бар деп айтышкан жок. 110 киловольтта бар деп айткан жок. Апыртып 150 элитный квартирасы 20 теги особняк бар деп айткан жок. Жок, сулуулук салондор бар деп айткан жок. Бул айтып коюп, элге туура эмес информация берген туура эмес. Ошон үчүн жооп бериш керек деп атам. Тиги экономист 50 компания да бар болчу. Алардын мынакей 44-ü жабылып атат деп атам. 44 жабылып атат. Ишенбесеңер мына документин деле берсем болот, көрсөтсөм болот. Бирок мен айтайын дегеним, эң негизгиси бу иштеген ишти, ийгилигин, иштеген ишти жеткирип
ошону аягына чейин чыгаруу өтө кыйын, бизнес түзүү өтө кыйын. Анан кийин жөн жерден каралган болбойт. Мен ошондуктан айтып атам, жанагы жалган айткан сөздөрдү айтам. Мен айтпадымбы? Эгерде ошол акциялар менде болсо, Кумтөрдө болот деген бир чоң каралуу. Туура 50 фирмага ээлик кылгандагы учурунда бул оңой эмес да. Ошол 50 компаниядан бир топ эле мындай киреше түштү беле убагында? Түшкөн жок. Себеби акырында биштеп барып, мынакей жанагы биркет боюнча 3 жыл аракет кылдык. Элди өтөйүн дедик. Анткени себеби атайын печка керек да. Ошону үйрөттүк. Бир анан да иштебей калды. Ошон үчүн жабылып. Ошондуктан 50 компанияны налогу төлөнбөй жатат деп атасың. Деп жазып атышпайбы? Налогун бардыгы төлөп келатышат. Себеби жанагы панелям тапшырып атышкан, ошондуктан проблема жок. А вот могул видео менен бир журналист менен байланышка чыкпадыңызбы? Сиз айтып атасыз, Сыймык Жапыкеевди прокуратурага да берем, СМБга да берем, МВДга да берем. Ошол кандай мындай туурабы? Берсе бир жакка эле бериш керек же бардык жагына бере бересизби? Мен ойлойм. Сыймык Жапыкеевдин айткан сөздөрүнөн, койгон претензияларын, ойлонбой турган сөздөрүнөн ар бир структурада карай турган маселелер бар. Сен ойлойбу, мен жөн эле айтып койду деп. Ошондуктан Ген прокуратурада иштеп кеткенден кийин ал жакта дагы өзүнчө бир иши бар. Улуттук коопсуздук комитетинде боло турган маселеси дагы бар. Ошондуктан ар кандай арыздар болот турбайбы? А сиз бир нерседен коркпойсузбу? Мынакей мен дагы интернеттерден абдан көп окуп калдым да, мынакей сотко да берем деп атасыз Сыймык Жапыкеевди. Эгерде сотко берсеңиз, бардык мына мен эле окуганда бир 1000дей адам жазып атат. Мен дагы ошол сотко барам. Өзү келсин, ошол жактан мындай эл мындай көтөрүлүп кетет, ошол сот аркылуу чоң чатак чыгат деп коркпойсузбу? Мен ойлойм, көтөрүлбөйт, анткени мен ачып бердим. Мен сотко өзүңүз келесизби? Эгерде берсеңиз, же адвокат деле жиберип коесузбу? Биринчиден адвокат, эгерде кел деген түрдө келем. Бирок, вот эң биринчиси эл менен мына карама-каршы тургузуп, мен айтып бердим. Менин эмнем бар, мен айтып бердим. Ошону түшүндүрүп туруп, эгерде Сыймык кечирим сураса, мен анда алып коем заявлениемди. Кечирим сурабайбы? Мен жаңылып турмун. Кумтөрдө акцияң жок экен, же башкалар жок экен, 20-30 сусулдук салоң жок экен деп бардык жалган айткандарына кечирим сураса, мен анда кайта алып коем. Азыр өзүңүз кайсы үйдө жашайсыз? Өзүм колум менен ошол эле жанагы Бахадырдын үйүндө жашайм. Дагы эле ошол үйдө жашайсыз? Ошол жашайм, катты жашам элем. Кокустан биз активисттер башка квартираңыздарды таап алсак, бизге өткөрүп бересизби? Өткөрүп берем. Рахмат.